автотранспортта унааны онлайн сатып же регистрация кылса болот. Түндүккө чыгардык. Андан да башка кыймылсыз мүлк регистрация сервисин чыгардык. Ал дагы иштеп жатат. Кезектер боюнча өзгөрүп билесиңер, түндүктө сонго онлайн кезек алса болот. Ал иштейт. ЦСМдерге да кезекке онлайн алса болот. Санариптештирүү азыр жакшы эле жүрүп атат. Сиз айтып атасыз да, жакшы эле жүрүп атат. Ал эмне деген жакшы эле деген? Ал министрдин сөзү эмес да. Мен мына жакынкы күндөрү нотариуска барып 2,5–3 саат кезекке турдум. Өтө бардык мына түндүк электрондук системаны дагы өркүндөтүшүңөр керек. Мисалы, саламаттык сактоо мекемелеринде поликлиникаларга бардыңызбы? Барып көрүңүзчү. Жөнөкөй жарандарыбыз бир суткалап турган учурлар болуп атат кезекке. Анан кайдагы санариптештирүү? Санариптештирүү деп жүрүп бир президентибиз кетти. Санарип деп жүрүп. Эми азырдан ошол эмеде тас кейпиңерди кийип отурасыңар да. Мен нотариуска барып сааттап күттүм өзүм шаардагы. Эч кандай санариптештирүү жок. Балдардын мектепке эле 1-класска кезекке туруудагы ата-энелердин мындай бир абдан наразычылыктары болуп атат. Аны эме кылган эч ким жок, караганчы. Мына санарип кодексин кабыл алуу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мисалы, Кыргыз почтасынын ишин, калкты тейлөө борборлорунун ишин качан жөнгө саласыңар? Мен айтып эле келем, единое окно, бирдиктүү терезени качан иштеп чыгасыңар? Бардык документти айыл өкмөттөн алыш керек. Жаран. Ар бир мекемеде жүрөт, самсалашып, жөнөкөй бир справка ала албай жүрөт эл. Шуну качан тартипке келтиресиңер? Анан ишибиз жакшы эле дейсиңер да. Сиз мамлекеттик кызматта жетекчи болуп иштебесеңиз, качан кантип жөнгө саласыз? Мен ошону сурап атам. Анан ишибиз жакшы деп атпайсыңарбы? Ишиңер өтө начар, ишиңер. Эки кое турган иш да силердики. Ошон үчүн мен мына суроолорду бекер бергеним жок. Бул мына эми чоң мыйзам менен келип атасыңар. Бул мыйзамдын мына бир топ кемчиликтери да бар экен. Мен сунуш да бергеним жок экинчи окууга карата. Бул мыйзамды кайрадан карап чыгуу керек болсо, урматтуу депутаттар. Көп кемчиликтери бар. Санариптештиребиз деп бир президент 3 жыл бою отурду. Эчтекени санариптештире албады. Сизге тапшырды, мына сиз дагы жакшы деп атасыз да, эл берсин бааны, сиз бербеңиз. Чыгыңызчы элге кандай болуп атат санариптештирүү деп. Справка алуу кандай кыйынга туруп атат. Сураңызчы элге чыгып, элди регионду кыдырдыңарбы? Регионго чыктыңарбы? Мына бир суроо берейин жөнөкөй. Жооп бересиңерби? Региондорго чыга элекмин. Бирок сиз айтып кеткен жанакы Минздрав боюнча жумуштар жүргүзүп атат. Наркология, психология справкаларын онлайнга чыгардык. Азыр 083 справканы иштетип чыгып атабыз. Аны билесиз, бир эле 083 справканын ичинде 15 дегендей докторлор бар, ошолордун заключениясын чыгарыш керек. Аны кылыш үчүн, санариптештириш үчүн кичине убакыт керек. Аны жазып атабыз. Анан кийин МВДнын справкасын эң мындай очередь кылган, кезек кылган справкаларды эң биринчиден чыгарып жазып атабыз. Ошо МВДнын эле наличие несудимостин да жазап, жаңыртып, жаңы чыгардык. Жумуштар жүргүзүп атат. Анан кийин ошол сиз айтып кеткен маселелердин баарын ушул санарип кодекс менен андан ары күчөтүп, иштетип чыгара алабыз.